Талас облусунда жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку упай алган бүтүрүүчүлөргө 50 000 сомдон акчалай сыйлык берилди. Мындай чечимди жергиликтүү бийлик кабыл алып, Альянс Алтын өнүктүрүү фонду демөөрчүлүк кылды. Демилгенин алкагында ЖРТдан 200дөн жогору упай алган бүтүрүүчүлөр каржылык колдоого ээ болушту. Ар бир 200 балга жетип жана андан ашкан балдарга 50 000 сомдон акча каражат төлөп берели деп чечим кабыл алганбыз. Альянс Алтын компаниясы бизди колдоп берди. Бул эми келечекке болгон инвестиция. Ошон үчүн биз жаштарыбызга баягы колдоо иретинде жана ушу жогорку окуу жайларга тапшырууда дагы бир жакшы жардам болсун деп ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө талас өрөөнү боюнча 3455 бүтүрүүчү катышкан. Алардын ичинен 63-ü айырмаланып, 200дөн жогору упай алышты. Мен ОРТда жалпы республикалык тестирлөөдө 206 балл алдым. Бул шыктандыруу, бул жол ачат да. Дагы мындан да көп чечкендиктер жаратабыз эми. Сүйүнүп атам ошо Талас облусунун губернаторуна, Альянс Алтынга да терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай окуучуларга материалдык жактан мотивация бергенине. Мен жалпы республикалык тестирлөөдөн 226 балл алдым. Бул сыйлык мени абдан шыктандырып, дагы ийгиликтерге жеткенге аябай шыктандырып, менин колума дагы будан да көп чоң ийгиликтер келерине ишендирип, тастыктоочу сыйлык деп айтсам болот. Биздин билимин, эмгегин баалап ушундай колдоо көрсөтүп жатканыңыздарга, Талас облусунун өкүлчүлүгүнө жана Алтын альянска чын жүрөктөн ыраазыбыз. Чоң рахмат. Демилге ата-энелер тарабынан да жылуу кабыл алынды. Алар мындай колдоо жаштарга чоң дем берип, билимге болгон кызыгууну арттырарын белгилешти. Балдарга мотивация берип, духун көтөрүп, ушунчалык колдоп, алга сүйрөп атасыңар балдарды ушинтип. Рахмат баардыгыңарга, жетекчилерге, демөөрчүлөргө. Ишенсе ушу балдардын келечеги кең болуп, жолдору узун болуп, бактылуу болсун деп гана тилейм ушу балдарга. Бүтүрүүчүлөрдү сыйлоого жалпысынан 3 миллион 200 000 сом бөлүндү. Каражат толугу менен Альянс Алтын өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланды. Билим берүү тармагынын колдоо бул биздин фондтун жана компаниянын приоритеттик багыттарынын бири болуп эсептелинет. Биздин Альянс Алтын компаниясынын жана өнүктүрүү фонду, байкоочу кеңешибиз бар, ушулардын баары туура көрүп туруп колдоого алышты дагы, анан кийин ушул каражат бөлүнүп берилди. Белгилей кетсек, облус жетекчилиги менен Альянс Алтын өнүктүрүү фонду былтыртан бери Бишкектеги медициналык окуу жайларга тапшырууну каалаган Таластын жаштарын да колдоп келет. Быйыл ЖРТдан жогорку упай алып, медициналык окуу жайларга өткөн бүтүрүүчүлөрдүн окуу акысын төлөп берүүгө даяр. Болгону студент окуусун аяктагандан кийин Таласка келип иштеши шарт.